Кудайдын көз карашындагы сулуу аял. Элизабет Джордж. Сулуулукка чакыруу. Китепке киришүү. 19 сентябрь 1974 жыл. Менин ыйык китебимде Сулаймандын накыл сөздөрү жазылган барактардын биринде ушул күн белгиленип жазылган. Мен Теңирге ишенген күндөн баштап, жаңы ишенген машаякчыларга арналган сабактарга бара баштадым. Менин мугалимим накыл сөздөр китебин күн сайын бир бөлүмдөн окуп турууну тапшырды. Ар бир бөлүм күндүн датасына туш келиши керек эле. Ошентип мен берилген тапшырманы аткарууга макул болдум. Андан бери 25 жыл өттү. Күн сайын аткарылуучу бул жөнөкөй тапшырмалар аркылуу Теңир менин жашоомду толугу менен өзгөрттү. Чейрек кылым бою күн сайын 5 мүнөт убактымды бөлүп, накыл сөздөр китебин кайра окуп жүрдүм. Жыйынтыгында мен бул китепти терең сүйүп, 31-бөлүмдөгү аялдын өзгөчө сулуулугун көрө алдым. Мен ал аял менен таанышкан мүнөттөн баштап, өзүмдүн жашоомду анын жашоосуна шайкештөөгө жана анын стандарттары менен жашоого аракет кыла баштадым. Себеби Теңир өзү бул сулуулук жөнүндөгү түшүнүктү мага көрсөтүп жаткан эле. Мен анын кылган ишин, жүрүм-турумун изилдеп, өзүмдүн никемде, үй бүлө куруумда, балдарымды тарбиялоодо такыба мүнөзгө ээ болуум үчүн ага окшош болууга аракеттенип жаттым. Ал мен үчүн эмгекти сүйүүчүлүктүн үлгүсү болуп, менин чыныгы насаатчыма айланды. 25 жыл мурда мен машаякты кабыл алдым. Менимче накыл сөздөр китебинин 31-бөлүмдөгү аял мени эмнеге үйрөткөндүгү тууралуу бөлүшүүгө, тактап айтканда, Теңирге жаккан сулуулукту кандайча түшүнүүбүз керектиги тууралуу сиздер менен бөлүшүүгө убакыт келди. Сиз да мени менен биргеликте Кудайдын түшүнүгүндөгү сулуулуктун туу чокусуна чыгууну каалап жатканыңыз үчүн мен абдан бактылуумун. Биз накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндө бир аяттан экинчи аятка жылып отуруп, Кудайдын көз карашындагы аялдын чыныгы сулуулугу жөнүндөгү майда чүйдө маалыматтарды чогултабыз. Жеке окуп үйрөнүү колдонмосу китептин акыркы беттеринде берилген. Ошондой эле ар бир бөлүмдө сиздер кантип сулуу боло алам деген бөлүктү көрөсүздөр. Анда накыл сөздөр китебинин 31-бөлүмдөгү чындыктарга таянган жөнөкөй кеңештер берилген. Бул чындыктардын жашообузда иштешин бардыгыбыз эле каалайбыз. Ошондуктан мен бир нерсени эскерте кетүүм керек. Өзүбүздүн күчүбүзгө таянуу менен биз Теңир көргүсү келгендей болуп өзгөрө албайбыз. 31-бөлүмдөгү аял жөнүндө окуп коюу же ал тууралуу кыялдануу менен биз ал аялга окшош болуп калбайбыз. Мен башында айтып кеткендей, мен да өз жашоомду ага окшоштуруп, анын образы боюнча жашоо курууга аракет кылгам. Ал аялдын жашоосу жөнүндөгү бардык маалыматтарды окуп үйрөнүп, аны үлгү катары карап, мен өзүмдүн мүнөзүмдү өзгөртүп, аны бекемдөөнүн үстүндө ынталуулук менен иштедим. Анткени менин 31-бөлүмдөгү сулуу аялга окшош болуудагы ийгиликтерим бир гана ырайымдуу Теңирдин жардамы менен болду. Мен көп нерсени кылууга аракет кылдым. Сиздерди да ошентүүгө чакырам. Мына ошондуктан ар бир бөлүмдө сулуулукка чакыруу деген бөлүктөр бар. Алар сиздерге өз жүрөгүңүздөрдү таанып билүүгө жана сиздердин жашооңуздардагы Кудайдын кереметтүү пландарын көрүүгө жардам берет. Бирок баштаардан мурда, менин кымбаттуу досум, менин сиз үчүн чын жүрөктөн чыккан сыйынуумдун мазмунун билүүңүздү каалайм. Мен сиз үчүн Теңирге сиздин жүрөгүңүздү жана жашооңузду өзгөртүүсүнө жол берип, ушул сабактар аркылуу анын сулуулук жөнүндөгү түшүнүгүн таанып билсеңиз экен деп. Накыл сөздөр китебинин 31-бөлүмүндөгү айтылган чыныгы сулуулук эмне экендигин түшүнгөн соң, уул кыздарыңыз жана кызыккан адамдардын бардыгы менен бөлүшө алсаңыз экен деп. Накыл сөздөр китебинин 31-бөлүмдөгү аялдай болуп, Кудайдын көз алдындагы сулуу аял болууну кааласаңыз экен деп сыйынам. Сиз жөнүндө да жакшы аялдар көп болгон, бирок сен алардын баарынан ашып түштүң.
деген сөздөр айтылышын каалайм. Машаяктын терең сүйүүсү менен Элизабет Джордж.